Салам достор, Жаңы күн ТВ каналына қош келипсиз. Достор, биз көп вакыт аралыгында жаңы видеороликтер киргизе албадык. Сиздерден ал үчүн кечирим сурайбыз. Эми достор, биздин жаңы видеолор кыска аралыгында чыгат. Биз ага сөз беребиз. Достор, биздин видеоролигибиздин темасынан байкадыңыздар окшойт. Биздин бүгүнкү айта турган видеоролиги кара өрүк жөнүндө сиздерге маалымат айтып кетебиз. Достор, биздин каналда жаңы болсоңуз, бизге катталганды унутпаңыздар. Астында кызыл подписация баскычын басып коюңуздар. Видеоролигибиз жакса, лайк басканды аябаңыздар. Кургатылган кара өрүктүн пайдасы. Кургатылган кара өрүк колубузга тийсе, тымшанып жеп койгонубуз менен ана адам баласынын ден соолугуна кандай пайдалуу экенин көп деле биле бербейбиз. Кыштын күнүндө көпчүлүк жемиштер пайдалуулук сапатын жоготуп коюшат. Ал эми кургатылган кара өрүк табият тартуулаган керемет кышында да организмге керектүү болгон витамин экен. Ден соолукка пайдасы. Ичеги карыны жакшы иштетет. Кургатылган кара өрүк ич катуунун эң жаман көргөн душманы. Биринчи кезекте кургатылган жемишти курамындагы жогорку көрсөткүчтөгү клетчатка тамак сиңирүү органдарына абдан пайдалуу. Анын курамында клетчатка суюктугу өзүнө мыкты сиңирип алат, ичегини кыймылга келтирет, чоң ичектеги чогулган заңдарды жумшартат жана эритет. Кургатылган жемишти курамындагы витамин жана темир авитаминоз жана темирдин жетишсиздиги аз кандуулук менен күрөшөт. Жүрөк кан тамырларынын системаларынын иштөөсүндө курамындагы жогорку көрсөткүчтөгү калий жүрөк кан тамыр системасынын иштөөсүнө жакшы таасир этет. Окумуштуулар аны зара чыгаруунун натыйжасы бар экенин, үзгүлтүксүз колдонуп, шишиктен арылтуу жана артериалдык төмөндөтөрүн ал турсун гипертония менен ооруган адамдарга атайын диетасы бар. Бөйрөк жана боорго пайдасы. Акыркы изилдөөлөргө таянсак, кургатылган кара өрүк бөйрөк менен боордогу токсиндерди айдап чыгат. Курамындагы калий болсо, табырсыктак таштар менен күрөшүп, өт жана табырсыктын иштөөсүн жакшыртат. Рак клеткаларынын өсүшүнө тоскоол болот. С витамини рак шишигин токтотуп, иммунитетти чындап, организмдин эрте картаюусун алдын алат, жумушка болгон жөндөмдүүлүктү көтөрөт. В витаминдери организмди сергитет, күч-кубат берет, маанайды көтөрүп, эс тутумду жакшыртат. Көздүн саламаттыгында бета-каротин көз ооруларынын алдын алат, көрүүсүнү жакшыртат. Териге пайдасы. Организмде токсиндердин, шлактардын айдап чыгып, териге, тырмак, чачка пайдалуу. Ашыкча салмак менен күрөшүүгө эң мыкты азык. Жогорку көрсөткүчтөгү калориясына карабай, арыктоодо натыйжалуу азык. Диетологдор көп учурда бул азыкты сунушташат. Ал ичегилерди тазалап, саңданууну нормалдаштырып, табитти басаңдатып, ачкалык сезимин жоготуп, суу, тузду нормалдаштырууга көмөкчү болуп, зат алмашууну жакшыртат. Достор, видеоролигибиз аяктардан алдын сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Сиздерге кайсыл темада жагат? Кайсыл темада кылсак сиздерге кызыктуу болот? Ошолор жөнүндө комментарийга билдирүүлөрүңүздү калтырыңыздар. Биз ошол билдирүүлөрдүн кайсыл темада көп келген болсо, ошол темада кызыктуу оюндар, кызыктуу видеороликтер жасаганга сөз берем. Анда достор, биздин каналда жаңы болсоңуз, бизге катталып подписация баскычын басып коюңуз. Видеоролигибиз сиздерге жаккан болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Достор, кийинки видеороликтерде көрүшкүнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Жаңы күн ТВ каналы болду.